Июнь айынан тарта Инфоком ишканасы жарандарды алыстан идентификациялоо кызматын киргизет. Ага ылайык бардык банктык кызматтарды алыста туруп, дистанттык түрдө колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мисалы, банктар аралык төлөм жана соода эсептешүү системалары, чет мамлекеттен акча алуу, электрондук документ жүгүртүү. Жарандын кимдигин аныкташ үчүн болгону биометрикалык жеке маалыматтар керектелет. Мобилдик тиркеме Санарип ID эстониялык опыт боюнча түзүлүп чыкты. Биз көптөгөн эксперттер менен иштешип, консультацияларды алып, ошол тиркемени иштеп чыктык. 2019 жылдан бери бул тиркеме тест жумуштарынан өттү. Эгер бул долбоор ишке ашып калса, убактыңыз тар болсо, үйдө отуруп эле банк аркылуу акча алып же салсаңыз болот. Ал үчүн болгону паспортуңуздун сүрөтүн жана өзүңүздү селфи катары сүрөткө тартып жибересиз. Андан соң банк кызматкерлери өзлөрү чалып, дагы бир жолу өздүгүңүздү тактайт. Болгону мына ушул 2 талап. Жаңы кызмат көрсөтүү түрү банктардан сырткары жеке нотариус, бала бакча, мобилдик байланыш операторлорунун да ишин жеңилдетет. Анткени кардардын катышуусу жок эле белгилүү бир жумуштарды аткарууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Долбоорду айрым жарандар колдосо, айрымдары кооптонуулары бар экенин айтты. Бул жакшы иш болуп атат. Азыр баарыбыз жумушта, колубуз бошобойт, карантинде. Ошол жакшы болмок, кардарлардын баарына жеңилдик алып кетмек. Инновация деген жакшы да бул. Биз алдыга үгүттөнүбүз керек. Западный системага өтүшүбүз керек ошо. Эми азыр техника өнүккөн да. Ана может башка паспорттун бирөө алып салып койсо, да коркунучтуу го. Бирок системаңар жакшы экен, бирок коркунучтуу жагы да бар го деп атам, коркуп. Технология деген өнүккөн эми ар кандай эмелер, мошенниктер болушу мүмкүн, билбейм. Технология өнүккөн заманда адамдын сүрөтүнөн баштап бардык нерсени жасап коюуга мүмкүн. Мындай ойду IT адиси Азат Дөөлөтбеков билдирди. Эгер идентификация селфи аркылуу болтурган болсо, бир аз техникалык мүмкүнчүлүгү жакшыраак болгон адамдар селфини деле подделка кылып коюшу мүмкүн, ошо реальный убакта тартып аткандай кылып эле. Бирөөнүн атынан ар кайсы документтерди алып, анан ошол документтер аркылуу ал ошол кишилердин информацияларын же акчаларын урдашы мүмкүн. Мындан 3 жыл мурун аралыктан идентификациялоо долбоорун сыноо иретинде пилоттук режим жүргүзүлгөн. Ага 20дай банк катышып, 700 миңден ашык суроо талап ийгиликтүү аткарылган. Долбоор ишке кирген күндө да система кардардын макулдугу менен гана ишке ашат. Аяна Байтемирова, Бектур Калыков, Ош Пирим жаңылыктары.